Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар менен Нурньюс маалымат программасы. Студияда Айганыш Туратбек кызы, алгач бүгүнкү чыгарылышта. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Кыргызстан пенсия пособия төлөгөн мамлекетке айланат. Буга каржы полициясы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мекемесинин кызматкерлеринин аскерге теңелип 40 жаштан пенсияга чыгып жатышы түрткү болууда. Эскилиги жеткен тез жардам унаалары кымбат унаа минген саламаттыкты сактоо министри кайрадан коомчулуктун талкуусуна түштү. Ош шаарындагы балдар интернатынан качкан эки кыз бир нече күндөн кийин Алай жана Өзгөн райондорунан табылды. Pegasus компаниясы Кыргызстандын авиация тармагындагы ишин токтотту. Сейсмология институтунун маалыматына караганда 2019 жылдын 17 ноябрь күнү саат 4:35 Ош облусунун аймагында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Алай районунун Бөрдөбө айылында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн эч ким жабыркаган жок жана имараттар кыйраган жок. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Бул тууралуу анын жактоочусу Шарабиден Токтосунов билдирди. Анын маалыматына караганда Жапаровдун ырайым суроо боюнча өтүнүчү ырайым кылуу маселелери боюнча комиссияга тапшырылып, бирок жооп жок болуп жатканын билдирген. Бүгүн аталган комиссиянын жооптуу катчысы Кыркелди Кадырбаев саясатчы Садыр Жапаровдун президенттен ырайым суроо боюнча өтүнүчүнө байланыштуу материалдар толук келели экенин билдирди. Айта кетсек, Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмиль Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Социалдык фондко чукул арада өзгөртүү киргизбесек, Кыргызстан пенсия пособия гана төлөгөн мамлекетке айланат. Мындай пикирин депутат Акылбек Жапаров парламенттеги комитет жыйынында билдирди. Бүгүн аталган отурумда Соцфонддун бюджети боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуштары талкууга алынды. Жапаровдун айтымында жыл өткөн сайын өлкөдө пенсия пособия алгандардын саны көбөйүүдө. Маселен, каржы полициясы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мекемесинин кызматкерлери дагы өздөрүн аскерлерге теңеп 40 жаштан пенсияга чыгып кетишүүдө. Ал эми эл өкүлү Сайдулла Нышанов жогорку кеңештеги пенсия алган депутаттардын пенсиясын кесүү сунушун билдирди. Министрдин айтымында жыл өткөн сайын өлкөдө пенсия пособия алгандардын саны көбөйүүдө. Маселен, каржы полициясы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мекемесинин кызматкерлери дагы өздөрүн аскерлерге теңеп 40 жаштан пенсияга аттанып олчойгон акчаны алып отурушат. Булардын пенсиясын төлөөгө келерки жылы бюджеттен дээрлик 3 миллиард сомго чукул каражат сарпталат. 40 жаштагы балдардын бар пенсияга чыгып алып жүрүшөт мына. 20-30 миң сомдон пенсия алышат. Бул дагы өтө чоң коркунучтардын бири, урматтуу коллегалар. Мен не себебим боюнча азыркы мыйзамды барын коюп кое турган болсок, 2023 жылы бюджеттен субвенциялар, каражаттар, трансферттер 80%дан ашат. Пенсиялык фондду колдош үчүн. Бүттү. Ошону менен чатак токтойбуз да, же тышкы карыз төлөшүбүз керек, же пенсия пособияларды таратышыбыз керек. Жерди бербейбизби? Бербейбиз. Анда тышкы карыз төлөйбүз. 23 жылы пенсия пособияларды төлөй албай калабыз. Эмитен ачык айтышыбыз керек элге да. Депутаттын пикиринде социалдык фондко чукул арада өзгөртүү киргизүү зарыл. Ал үчүн өкмөт чечкиндүү кадамдарды жасашы керек. Анткени азыркы учурда пенсияга эрте чыккандардын саны өсүүдө. Маселен, иштеп жаткан мыйзамдын негизинде пенсияга чыгуунун 17 түрү колдонулат. Экономисттер муну 7ге чейин кыскартууну сунуштап жатышат. Ошондой эле талап кылынган тажрыйбаны 3 жыл эмес, 20 жылдык кылып өзгөртүү, жеңилдик менен пенсияга чыккандардын санын кыскартуу демилгеленди. Иштеген киши пенсия алыш керек. Иштебегендин барына пособие по старости бериш керек. Мына Грузияга кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү 18 жолу барып келдик да. 2004 жылы эле алар 70 ларин иштебейби, 70ке чыктыңбы пенсияга, возрастка. Пенсия пособие по возрасту да берип койгон да. Эч кандай пенсия деген сөз менен пособие по возрасту аралаштырбашыбыз керек.
Ана кантип түрмөдө өмүр бою отурган киши 42 жыл иштеген киши менен чогуу пенсия алсын. Анан биз кантип муну социалдык справедливость деп айта алабыз бүгүнкү күнү? Келерки жылы пенсияны көтөрүүгө жалпысынан 829 миллион сом каралууда. Бул акчалар 1 октябрдан тартып берилип баштайт. Депутат Зиядин Жамалдинов пенсияны жогорулатууга каралган кошумча акчаны бирдей бөлүштүрүүгө чакырды. Айтымында 20 миң сомдон пенсия алгандарга көп. Ал эми 2-3 миң алгандарга 300-400 сом кошуп берүү туура эмес. Мисалга азыр айтып атасыз, мына 320 сом эң акыры алды. Бул калганы көп пенсия алгандар, демек 1000 сомдон 2000 сом, 3000 сом чейин кошулат экен да жылына. Туура айтып атасыз, ошондой болуп кошулат. Мен жеке оюмдагы негизи ошондой болуп кошулуш керек. Себеби аз пенсия, эмне үчүн аз пенсия алат? Эмне үчүн мен, например, көп пенсиямды башка бирөөнө кошуп коюшум керек дегендер да чыгат да. Ошол себептен Мен сизге дагы айтып атам, мен кайталап коеюн да, мисалга. Сиз пенсияга оформить этип атканда, пенсияга чыгып атканда, ошо иштеген азды алыңыз. А могу кошумча көтөргөндө аны кошпой эле койсоңор болот дагычы, мисалга. Мен ошого сурадым сизге, мыйзам жол бербейби депчи. Жол бербейт. Демек ошо мыйзам жол берсе, ошондо мыйзам алып келгиле, мисалгачы. Эсептөө палатасынын берген маалыматына ылайык 2018 жылы соцфонддо каржы тартиби боюнча мыйзам бузуулар көп болгон. Мындан улам аталган мекемеге эскертүү каттары жөнөтүлгөнү менен алар аны оңдой элек. Соцфонддун төрагасы болсо анчейин каржылык бузуулар болбогонун, бирок киреше бөлүк болжолдонгондон 158 миллион сомго аткарылбай калганын, буга тиешелүүлөргө эскертүү берилгенин айтты. Айрым жарандардын 2000 сомго жетпеген пенсия алганына нааразы болгон депутат Сайдулла Нышанов жогорку кеңештеги пенсионер кесиптештеринин акчасын кыркууну сунуштады. Пикиринде пенсия алган депутаттар парламенттик 5 жылдык мөөнөтүнүн аягына чейин пенсиясынан баш тартышы абзел. Пенсияга чыкканда адам жашы улгайганда чыгат да, негизи жумуштан мен кайттым депчи. Ал эми кайра депутат болгондор баардыгы шайлоонун алдында айтат да, мен азыр күчкө толдум, мен акылым толук болду, мен иштеп беремен. Күчкө толуп, акылга толсо, мен ойлойм баягы пенсиядан отказ кылып койсо, биз ошол 1200 сом алып, 1400 сом алып, бизге зыркырап кайрылгандардын баягы маселесин чечебиз деген ой бар да. Себеби бирөө 20-30 миң пенсия алып, еще 40 миң сом айлык алса, ал эми бирөө болсо 1200 сом менен жүрсө, баягы коомдо теңсиздик болгону үчүн мен ушул сөздү айттым да. Депутат Исхак Масалиев кесиптешинин мындай сунушун элге жагынуунун ыкмасы катары баалай турганын билдирди. Айтымында бул мыйзамга туура келбейт жана ал ишке ашпайт. Бул популизм элге жага турган сөз деп айтам да. Конституциялык палатанын чечими бар да. Иштеп жаткан жарандардын пенсиясы сакталсын деген сөз бар да. Поэтому бул мыйзамга эч качан киргизе албайт, ал билип туруп айтып атат да. Элге шайлоочуларга жага турган кадам деп эсептешет. Мисалы үчүн мен пенсионермин, коргоо органдардын. Конституциялык соттун чечими бар эле. Анда пенсияны эч качан эч ким сакталбайт. Себеби бул конституциялык кокуу адамдыкы пенсия болгондон кийин айлык алганда белгилөө бериш керек деген сөз. Ошондон бул сунуш шайлоо башталды деп айтсам болот да. Ушул тапта парламентте 10дон ашык пенсия курагындагы депутат бар. Соңку маалыматтарга ылайык алардын арасынан эң көп пенсия алган эл өкүлү Мыктыбек Абдылдаев. Анын бир айда алган пенсиясынын көлөмү 59.500 сомду түзөт. Бул өз кезегинде Кыргызстандагы орточо пенсия алгандардан дээрлик 11 эсеге көп. Экинчиде 28.000 пенсиясы менен депутат Исхак Масалиев, үчүнчүдө 23.000 пенсиясы менен КСДПчы депутат Анвар Артыков турат. Ушул эле фракциядагы Карамат Орозова 10.500 сом, Айнура Алтыбаева болсо 6.000 сом пенсиялары аныкталган. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Эскилиге жеткен тез жардам унаалары айдоочуларды түйшүккө салды. 300 миңге чукул калкты тейлеген Ош шаардык тез жардам кызматында болгону 14 гана автоунаа бар. Алардын айрымдары эскиргендиктен күн сайын оңдоп түзөөгө муктаж болууда. Бул убакка чейин Саламаттык сактоо министрлигине алынган 2 жол тандабастын акчасына 10 чукул тез жардам унаалары алынарын эл өкүлдөрү эскертишкен. Бирок жол тандабастары бүгүнкү күнгө чейин сатыла элек.
Кыргызстанда 200-ден ашуун тез жардам унаасы бар. Элди толук тейлеш үчүн дагы 300-ден ашууну жетсиз экени расмий айтылган. Бирок мына ушул бар деген унаалардын көбү шалдырап, араң жүрөт десек ашыкча болбойт. Ага мисал катары Ош шаарындагы тез жардам кызматы пайдаланып келе жаткан унааларды айтсак болот. Анткени андагы эскилиги жеткен машиналарды күн алы соңдоого туура келет. Машиналар эские. Анан жалпы эле техникалык абалы жөнүндө айтсам, биздин автоунаалардын техникалык абалы аябай оор. Бизге азыр ушул 14 автоунаанын болгону 3 гана автоунасы, бул 2016 жылкы жаңы чыгарылыштагы автоунаалар. Калган автоунааларыбыз бүт жарактан чыгарылуу абалда турушат да. Аны биз күндөн күнгө ремонт кылып, күндөн күнгө каттап мондай айла жоктон иштеттирип турабыз да. Ош шаарын тейлеген тез жардам кызматында жалпысынан 14 автоунаа бар. Күнүнө аз эле дегенде 150ден 200га чейин чакырууга барышат. Оорулуу адамга бара жаткан учурда бузулуп калган көрүнүштөр да орун алат. Чакырган чакырууларга убагында жетпей калабыз тура эле. Жолдо машиналар көп, пробкалар баягыдай болуп калат. Ошондо көп эле болот ушул эмеге чакырууга убагында жетпей калганыбызга. Анан машиналарыбыз, техникалар эски да, эскирди. Баягы айдоочуларыбыз ушул чакырыктарга убагында барайын деп оңдошуп, анан жүргүзүп атабыз да. Техникаларыбыз бардыгы эле эски азырча, эскирди. Мына ушул машиналарды деле иштегенде аяк 9 жыл, 10 жыл болоюн деп калды. Бул убакка чейин Саламаттык сактоо министрлиги грант катары келген акчага 2 кымбат балуу жол тандабас сатып алганы көпчүлүккө маалым болгон. Аталган тармактагы көйгөйлөргө карабастан министр Космосбек Чолпонбаевдин мындай жогорку коомчулуктун сына кабылган. Мындан улам бул маселе парламентте көтөрүлүп, жол тандабастарды сатып алардын ордуна алыскы аймактарга тез жардам унааларын алуу талабы менен тапшырма берилген. Бирок бул аткарылган эмес. Мына кече маалымат чыкты. Бир жерде скорый машина жок, тез жардам машинасы. Врачтар өзүнүн жолуна көтөрүп алып келиптир. Ооруларды. Ошон үчүн Айда Камчыбековна, сиз протокол тапшырма берсеңиз, эл аралык комитетке ушул грант караган. Буну карап, буну саттырып, аукцион менен тез жардам машинасын алсын. Ошол эки жиптен сатыш керек. Силер эмнени кыйратып жүрдүңөр ошо жип менен тургандайчы? Уялбайсыңарбы өзүңөр делечи, уятты. Эл үчүн иштейбиз деп ант берип, бирок элди эстен чыгарган чиновниктердин бул кылык жооруктары коомчулуктун нааразы пикирин пайда кылды. Бул көрүнүштөр көз боемочулуктун жеткен чейи катары бааланууда. Жол тандабастарды министр өзүнө алып алгандыгы туурасы айтылганда биз бардыгыбыз укканбыз дейм. Ал мына бизге чейин ушундай келишимдер түзүлүп калган экен. Мен министр болуп келдим, анан кийин эми ушуну биз алдык дегени. Бул эми кийин аныкталганда ал туура эмес экендиги. Ал каражаттардын ошондой бир жол тандабасты алгыла деген деле бир максаттуу бир көрсөтмөлөрү жок экендиги бир жалпыга маалым болуп, анан биздин ушул чиновниктер өзгөчө ошол баягы көбүнчөсү бир актануу менен келген каражаттарды максатсыз анан башка жакка буруу менен мына бүгүнкү күнгө чейин эле жанагы келатат, алектенип десек болот. Өзү үчүн бир комфорттуу бир шартты түзүү негизги максат болгондой эле да. Эске салсак, Ош шаарында 300 миңге чукул жаранды тейлеген 14 гана тез жардам унаасы бар. Ал эми күнүнө 200ге чукул жаранга тез жардам көрсөтүп келишет. Таткашаптан Актилек Акылбек уулу, Нурньюз. Human Rights Watch уюму Кытайдын Кыргызстанга орнотулган кишинин жүзүн аныктоочу камералары тууралуу расмий билдирүү таратты. Анда коомдун жол кыймылынын коопсуздугу деген себеп менен Кыргызстанга орнотулуп жаткан жүздү аныктоочу санариптик система жергиликтүү элдин жеке маалыматын чогултуп топтоп жатат. Ал маалыматтарды андан ары эмне кылары белгисиз. Кыргызстан калкынын жеке жана башка маалыматы кантип чогултулуп, кайда сакталып жана кимге берилет, бул жагы дагы белгисиз. Кытайлык компания андай маалыматка кол тийгизе албастыгы жөнүндө укуктук кепилдик бар жогу да аныкталган эмес. Биздин уюм камераларды орноткон Кытайдын улуттук электроникалык импорт компаниясына кайрылып, жооп ала албадык деп билдирди уюм. Мындан тышкары аталган уюм кишинин жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандарды толугу менен көзөмөлдөө чылбырын берип, эркиндигин чектейт деп эсептейт. Мындан тышкары Кыргыз бийлиги Кытайдын адамды жүзүнөн таануу системасын эмнеге киргизгенин элге ачык айтып,
айтып, толук түшүндүрүп, ар бир жарандын купуялыгын сактоого милдеттүү деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Айта кетсек, Ички иштер министрлиги эл аралык донорлордун жардамы менен Бишкекке адамдын жүзүн тааный турган 60 видеокамера алынып келип, орнотулуп жатканын билдирген. Ош шаарындагы Борукердик балдар интернатынан 2 кыз качып, издөө иштери бир топ күнгө созулган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан алар Алай Өзгөн районунан табылган. Маалыматка таянсак, 2 кызды 9 жаштагы баланын апасы алып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Мындан сырткары качкан 2 кыздын тең турмуш шарты оор болуп, апалары ичкиликке берилип кеткен. Ош шаарындагы балдар үйүндө 2 кыз жоголуп, кайра 12 күндөн кийин табылды. Бул маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Оштогу Борукердик интернатынан 9 жана 16 жаштагы өспүрүм кыздар чогуу чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Борукердик үйүнүн жетекчилиги милицияга арыз менен кайрылышкан. Анын негизинде издөө иштери жүрүп, бирөөсү Алай районунан, бирөөсү Өзгөн районундагы өспүрүмдүн жакындарынын үйүнөн табылган. 2 кызды издөө иштери жүрдү. Натыйжада 2013-жылы туылган кыз Өзгөн районунан табылды. Ал эми 2004-жылы туылган кыз болсо Алай районунан табылды. Алгачкы иликтөө амалдары көрсөткөндө бул кыздардын бирин, тагыраак айтканда 2004-жылы туылган кызды өзүнүн апасы 3-рет рет Баткен областына турмушка чыккан экен. Ал бул биринчи өмүрлүк жолдошунан тапкан кыз болуп эсептелет. Келип көрүп, эшикке чыгып, ошол жердеги тарбиячылардан балама кичине кан курс алып берип коеюнчу деп алып, ошол боюнча өзүн гана кызын алып кетпестен ошол жерде тарбияланып жаткан башка дагы 2004-жылы туулган кызды алып кетип калган. Борукердик үйүнүн жетекчиси буга чейин күч кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн рейдте көчөдөн 2 кызды алып келгенин айтат. Алар 6 айга балдар үйүнө жайгаштырылган. Маалым болгондой, аталары каза болуп, апалары ичкиликке берилип кеткен. Эгер 6 ай аралыгында алардын абалы жакшырып, баланы кароого шарты болсо гана энелерге кайтарып беребиз, дейт Борукердик үйүнүн жетекчиси. Кыздар дагы ушул бизге келген себеби ушул үй бүлөсү начарлыгынан келип калган. Өкө тең атасы жок, энеси эле болгон бул балдардын, бирок энелери ичкинчиликке берилип, ушу балдарды көчөдө калтырып койгонуна байланыштуу балдар бизге келип калган. Ал эми бизде бул жерге келгенден кийин 6 айлык мөөнөт менен келет азыр балдар. Ошол 6 айдын ичинде балдарды кайра ата-энелерине кайтарганы биз иштейбиз да, ушул үстүнөнчү. 9 жаштагы өспүрүм апасын сагынганын айтып, бул жайдан кеткиси келип жатканын билдирди. Бул жак жагып атабы сага? Жагып атат. Апам сагынып. Бир баш телефон көрдүк, анан мен кетким келди дедим, анан кийин эжекеден сурап, анан кийин магазинге чыктык эле. Ош шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Гүлзина Раева күн өткөн сайын мындай абалдагы балдар көбөйүп жатканын билдирет. Эгер 6 ай аралыгында балдар жакындарына өткөрүлбөсө, тийиштүү иш-аракеттер көрүлүп, бала асырап алуучу жарандарга берилет. Анан 6 айдын ичинде сөзсүз түрдө биз туугандарын тапканга аракет кылабыз. Анан ошол эле Алай районунан ошол апасынын бир тууган эжесин таптык. Ошол апасынын ошо тийиштүү документтердин баарын Алай районунан алып келди. Анан биз ошол эжеге кайтарып бердик. Анткени эгерде 6 айдын ичинде эч ким туугандар табылбай турган болсо, ондо биз базага киргизип, аны ошол энесин энелик уктан ажыратып, анан биз өзүңүз билесиз, фостердик үй бүлөлөргө, багып алуучу үй бүлөлөргө беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө жалпысынан Ош шаарындагы балдар үйүндө тарбиялангандардын саны 17ге жеткен. Ал эми убактылуу мөөнөт менен келген балдар 6. Бактыгүл Мирадилова, Адилет Нишамбаев, Нурньюз. Азыр четелдик жаңылыктар менен тааныштырабыз. АКШнын Калифорния штатында чогулган топ адамга күтүүсүз келген белгисиз куралчан адам ок чыгарып 4 адам каза тапты. Иракта 1 айдан ашык убакыттан бери токтобой жаткан тоз тополоңдон бери дегенде 320 адам каза болду. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар менен кийинки материалдан тааныша аласыздар.
AQShның Калифорния штатындагы Фресно шаарында 17 ноябрда кечинде чогуу чаран футбол көрүү үчүн үйдөгү кечеге чогулган топ адамга күтүүсүз келген белгисиз куралчан адам ок чыгарды. Жыйынтыгында 4 адам ошол жерден ажал таап, дагы 6 жарадар болгон. 5 адамдын абалы оор экендиги кабарланды. Бул кечеде тууган урук дос тааныш болуп, жалпысынан 35 адам олтурган. Полиция аларга ок чыгарган адам качып кеткенин, издөө иштери башталганын билдирди. Мындан бир канча күн мурун Лос-Анджелес шаарынын четиндеги мектепте дагы ок атылып, 2 өспүрүм каза тапкан. AQShда курал жарак алып жүрүүнү катаалдаштыруу демилгесин көтөргөн коммерциялык эмес уюмдун эсебинде Кошмо Штаттарында жыл башынан бери тынч жагдайда ок атылган окуялардан кеминде 85 учур катталган. Иракта бир айдан ашык убакыттан бери токтобой жаткан тоз тополоңдо бери дегенде 320 адам өлдү. Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы калайман наарачылык акциясына чыккандар жашыл аймак деп аталган мамлекеттик мекеме уюмдарга жана чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрдүн кеңселерине бара турган жолдо жайгашкан 2 көпүрөнү жана шаардын борборундагы аянтты ээлеп алышты. Анда демонстранттар менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, бир адам атып өлтүрүлгөнү кабарланды. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам-улам өчүрүлүшүнө нааразы болуп жатышат. Тоз тополоңдо бери дегенде 320 адам мерт болду. Өлкөнүн түштүгүндө нааразычылык акцияларында Ирандын кийлигишүүсүн тыюу талабы да айтылган жана Кербела шаарындагы Ирандын консулдугу чабуулга кабылган. Айта кетсек, 2003 жылы AQShнын жардамы менен Саддам Хусейн бийликтен кулагандан бери Иракта шииттер башкарган Ирандын таасири кыйла күчөдү жана Тегеран бул өлкөдөгү шиит саясий топторун колдоп келет. Иран ошол эле кезде Кошмо Штаттарынан аскердик, саясий жана каржылык жардам алат. Багдад ушундан улам Вашингтон менен да, Тегеран менен да тең салмак байланышты сактап калууга аракет кылат. Иракта 40 миллиондой эл жашайт жана ал карамай өндүрүп экспорттогон дүйнөдөгү 5-чи мамлекет болуп саналат. Гонконгто политехникалык университеттин алдында кайра демонстранттар менен полициянын кагылышуусу катталды. Кампусту курчаган студенттер ичине полиция кызматкерлеринин кирүүсүнө каршылык кылышкан. Бир нече саатка созулган каршылашуудан соң полиция кызматкерлери университеттин ичине кире алышкан. Демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу чачкычтары колдонулду. 18 ноябрга караган түнү катталган кагылышуу бир нече айга созулган көтөрүлүштөрдүн эң катаалы болду. Митингдин катышуучулары полиция кызматкерлерине каршы колдоо жасалган өрт чыгаруучу заттарды колдонушууда. Полиция кызматкерлеринин арасында жабыркагандар да бар. Буга чейин Гонконг полициясы эгерде акциянын катышуучулары коргоо кызматкерлеринин ден соолугуна, жашоосуна коркунуч келтире турган болсо, демонстранттарга каршы ок атуучу куралдарды колдоно тургандыгын эскерткен. Гонконг бийлиги коопсуздукту сактоо максатында мектептер менен бала бакчалар иштебей тургандыгын маалымдаган. Ошондой эле университеттер да убактылуу жабылган. Гонконг эли экстрадициялоо мыйзамына киргизилген түзөтүүлөргө каршылык кылып, июнь айынын башынан бери байма-бай митингтерге чыгып келет. Мыйзамдагы түзөтүүгө ылайык Гонконг бийлиги кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө макулдашкан. Жалпы каршылыктан соң бийлик бул мыйзамды кабыл алууну белгисиз мөөнөткө жылдырган. Ага карабастан Гонконгдун тургундары бийликтен аталган мыйзамдагы түзөтүүлөрдөн толугу менен баш тартуусун, ошондой эле бийликтин отставкасын талап кылып, нааразычылык акциясын токтотпой келишет. Акция учурунда демонстранттар менен полициянын кагылышуусунда 22 жаштагы студент каза болгон. Тбилисидеги нааразычылык акциялары 14 ноябрда башталган. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында 17 ноябрда парламенттин имаратынын алдындагы Руставели проспектисинде оппозициянын талапкерлери митингге чыгышты. Алар пропорционалдык система менен мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү жана өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышты. Буга парламенттеги 2020-жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жоболору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Демонстранттар ошондон тартып парламенттин алдындагы аянтка чатыр тигип мөөнөтсүз акция башташкан. Полиция бул ирет күч колдонгон жок. Быйыл жайында да Тбилисиде миңдеген адамдар көчөгө чыгып, шайлоо системасын өзгөртүүнү талап кылышкан. Андай эл менен полиция кагылышып 240 адам жаракат алган болчу. Лукашенко келерки жылы да президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу ал 17 ноябрда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоодо добуш бергени келгенде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал эмки шайлоодо анын президент болор болбосун эл чечээрин айтты. Мен келерки шайлоодо талапкерлигимди коем. Эгер силердин буга караманча каршы экениңерди сезсем, мен албетте сарсана болом. Ошентсе да силер муну шайлоодо көрсөтүп, менин талапкерлигимди колдобой койсоңор болот. Мен колдорум көгөргүчө бул креслону
жумшакчы олтура бербейм деп убада берем. Ишенгиле, бул өтө деле жумшак кресло эмес, деди. Лукашенко ошондой эле эмки президенттик шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртпөй турганын белгиледи. Ушул жылдын апрель айында ал конституцияга өзгөртүү киргизип, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигин күчтөндүрүп, шайлоо системасын өзгөртүш керек экенин айтып чыккан болчу. Айта кетсек, 65 жаштагы Александр Лукашенко 9,5 миллион эл жашаган Беларусту 1994 жылдан бери башкарып келет жана ушул тушта 5-чи кызматтык мөөнөттө олтурат. Бул өлкөдө президенттик мөөнөттөгү чектөө 2004 жылдагы референдум менен жокко чыгарылган жана бул Лукашенконун каалашынча өлкө башчысы болушуна жол ачкан. Италиянын Венеция шаарында акыркы 50 жылдан берки эң ири суу ташкыны болуп жатканын Guardian басылмасы жазды. Акыркы жумада Венеция шаары 3 жолу суу алдында калды. Жекшемби күнү 17 ноябрда суунун деңгээли 1,5 метрге көтөрүлгөн. Кала бийлиги туристтердин жана шаардыктардын коопсуздугу үчүн ыйык Марк аянтын кайрадан жапты. Суунун деңгээли кескин көтөрүлгөндүктөн шаардын 70% суу астында калган. Анын ичинде ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген имараттар да бар. Шаардагы музейлердин көбү жабылып, транспорт каттамдарына чектөө киргизилген. Ал эми жөө адамдар атайын салынган жолдор менен басууда. Эртең 19 ноябрда Евразия экономикалык комиссиясынын жыйыны болот. Анда Кыргыз өкмөтү 3-чү өлкөгөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну суранмакчы. Экономикалык министрлигинин маалыматына караганда, маселе бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен чечилет. Айта кетсек, мамлекеттик бажы кызматы 2019 жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстанга ЭАЭптен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү кымбаттайт. Pegasus компаниясы Кыргызстандын авиация тармагындагы ишин токтотту. Анын каттамдарын аткарып жүргөн Air Manas компаниясы мындан ары Aviatrade компаниясы менен кызматташат. Жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев документ иштери бүткөнүн айтты. Кыргыз авиация базарына жаңы кирген бул компания Ирландияныкы, бирок ага орусиялыктар ээлик кылышат. Pegasus компаниясынын каттамдарын аткарган Air Manas компаниясынын учактары 27 октябрдан бери жолго чыкпай калган. Aviatrade менен кызматташуунун алкагындагы каттамдар 25 ноябрдан башталат. Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9-у гана иштеп жатат. Калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөгө берилген. Жарандык авиация агенттигинин сайтындагы маалыматка ылайык, жүргүнчү ташыган учактардын эң жаңысы тез жетти. 1997 жылы чыгарылган. Эң эскиси авиатрафикте, ал 1991 жылы чыккан. Кыргызстандын авиакомпаниялары 2006 жылдан бери Европа биримдиген кара тизмегинде. Тажикстандык футболчулар Кыргызстанга келди. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдады. Ал эми эртең 19 ноябрда 2022 жылы боло турган дүйнөлүк чемпионатка тандоо туруунун алкагында Кыргызстан-Тажикстан курама командалары беттешет. Оюн кечки саат 20:00 Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы башкы спорттук аренада өтөт. Айта кетсек, Тажикстандын командасы өткөн аптада Мьянманын футболчулары менен беттешип 3-4 эсебинде утулган. Учурда эсебинде 6 упайы бар Кыргызстан 2-чи, Тажикстан 3-чү орунду сактап турат. Ал эми эсебинде 3төн упайы бар Монголия менен Мьянма 4-чү жана 5-чи орундарда бара жатышат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Нур ТВнын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Бүгүнкү күнгө арналган жаңылыктар мына ушуларды түздү. Эфирди интернет-ньюс маалымат программасы улайт. Бизден алыстабаңыз.